Сиздердин деле келиндик дооруңар бар да. Кана мурункудай эле минте калбайсыңбы, анта калбайсыңбы, эмнеге сен келе албайсың, эмнеге сен чарчадың дегендер болушу мүмкүн да. Азыр чын эле бир сыгырак күнгө чыксам же күндөгүдөн көбүрөөк оокат кылсам, керек болсо кичине ойлонуп койсом, неш болуп кадимкидей эле чарчап жатып калам. Алым жок. Ошону түшүндүрө албай атам да көп кишиге. Көпчүлүк убакта өзүбүздү таштап салабыз дагы, башка бирөөгө кызмат кылганды ойлойбуз да. Кайын журт, жолдошуң, ата энең, туугандарың, бирок өзүңдү унутуп каласың. Диагноз коюлганга чейин жашооңуздардын ритми башка болчу, туурабы? Эми диагноз билгенден кийин азыр жашоо башка ритмге түштү. Өзүмдү аяганды үйрөндүм да. Анан жакындарым, жолдошум туура эле кабыл алды. Саламатсыңар урматтуу коноктор. Биздин бүгүнкү 3-чү чыгарылыш сөз бар подкасты. Анан бүгүнкү учурда бизде урматтуу эки коногубуз бар. Биринчиси Таалайбек кызы Асель жана Копоева Нурзада. Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Сиздерди көргөндөн абдан кубанычтабыз. Анан бизде бүгүн өтө кызыктуу тема, көрүнбөгөн майыптуулук деген тема. Анын ичинде красная волчанка. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биз майыптуулук десе эле көнүмүш адат, баягы көзгө көрүнгөн, көзгө илинген майыптуулук, кандайдыр бир майыптыгы арабада же болбосо мындай таянып жүргөн же болбосо көздөрү азиз адамдарга көнгөнбүз. Анан бирок ошол эле учурда көрүнбөгөн майыптуулук жөнүндө кеп кылсак, көзгө көрүнбөсө кайсы жериң ооруйт, кандай майыптыгың бар, сен эмне алдап атасыңбы же анчалык деңгээлде окшошпой турат деген кептер болушу мүмкүн да. Бирок ага чейин келгиле сөздүн башында кичине айтып бериңиздер, качан, кайсы учурда ушул диагнозго кабылганыңарды түшүндүңөр? Саламатсыздарбы? Менин атым Асель болот. Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетейин. Мен 33 жаштамын. 3 балам бар. Өзүм Нарын областынан болом, бирок чүйгө турмушка чыккам. Мектепте 10 жыл иштедим. Эч кандай ден соолугумда мындай даттануулар деле болгон эмес. Болгону ушу акыркы 2 жылда өзүмдү жаман сезип баштадым. Бирок мен чарчаганга, ооруганга акым жок деп ойлочумун. Себеби начальный башталгыч класстарда окутчумун. Аларды окутушум керек, класста алып алган, бүтүрүшүм керек деп. Бир жагынан 3 балам, анан кайын журт менен турам. Эмнегедир өзүмдү такыр мындай чарчап атканымды сезсем дагы, мен мойнума алгым келчү эмес. Бирок ден соолук уже начарлап баштады. Өзүмдү сезгеним, алым кетип, кадимкидей. Жатсам тура албайм, аябай уктайм катуу. Анан бирок уктап атканда да тынч уктай албайм, жаман түштөр кирет. Уже түшүмөн чоочу ойгонуп, ушинтип баштадым. Анан что-то не то дедим дагы, анан мага кадимкидей белги бере баштады. То есть мурдума, эки көзүм астына бир аллергиялар пайда боло баштады. Колдорума, кулактарыма, баштарыма пайда болуп, анан мен сразу эле ойлодум, аллергия болуш керек деп. Мен волчанка дегенди укпаптырмын такыр. Жакындарым да ооруган эмес. Чоң клиникаларга бардым, дерматологторго айрылдым, бирок результат жок. Бир мындай диагноз жок да. Сиздики ушундан болуш керек, после роды болуш керек дешип эле. Анан 3 ай больницага жатып калдым. Ал эмне себептен жатканымды айтпай эле коеюн азыр. Ооруп жаттым, ошол жерден мен дары ичкен сайын бетим баягыдан да жара болуп баштады. Ошондо күчтүү врач экен, бир Кундуз деген врач эже айтып калды. Сен ревматологияга бар. Что-то сеники сөйөктөрүң оорутабы дейт. Мен жок дейм. Көрсө мен баягы окуп балдарды карап жүрө берип өзүм байкачу эмес экенмин да. Анан ревматологияга барардан мурда мен кожвен диспансерге бардым. Ал жерде Балтабаев деген профессор карады мени. Бирок ошол адамга да чоң рахмат. Кадимкидей дарыланып баштаганда мен бетим кетти. Бетим жаралары кетип, кадимкидей көңүлүм ачылып, сөөгүм ооруган басылып баштады. Анан 2023 жылы мен декабрлардын январларда эмеге бардым. Ноябрь, декабрь Балтабаевда дарыландым. Уже январда ревматологияга Гүлазык Маликовнага барып, анан ошол врач, күчтүү врач экен, ошо системная красная волчанка деп койду. Так диагнозу чыкты. Мен гормондорду ичип баштадым. Анан
жанагы аллергиялар кетип, өзүмдү жакшы сезип, азыр шүгүр жакшы болуп калдым. Урматтуу коноктор, мен кечирим сурайм. Бул видео подкаст ошол эле учурда бизди мүмкүн угуп аткан адамдар болсо, өзүбүздү кичине сүрөттөп беришибиз керек. Менден баштайлы. Менин атым Укей Мураталиева. Мен дайыма гүлдүү, узун көйнөктөрдү кийем жана чачым кыска. 20 жылга жакындап калды болуш керек, көз айнек тагынам. Эми Асель. Менин атым Асель. Мен өтө позитивный, оптимист адаммын. Келбетим эми супсулуу болбосом да жакшынакайм. Эл менен аралашып иштегенди жакшы көргөн кысмын. Ырдаганды жакшы көрөм. Учурда үйдө отурам 3 бала менен. Костюм кийип турасыз? Ооба, костюм кийгенди жакшы көрөм. Классика кийгенди жакшы көрөм. Рахмат. Эми Нурзада. Менин атым Нурзада. Менин чачым желкеме жетет. Мен дагы көз айнек тагынам. Көзүм көп деле чоң эмес, бир аз жумшак. Бетимде сепкилим бар. Дагы эмне? Көбүнчө мен мындай күнүмдүк жашоодо спорт кийингенди жакшы көрөм, мындай өзүмө ыңгайлуу кийингенди жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыркы учурда маңдайымда 2 жакшынакай айымды көрүп турам. Мен колдойм, себеби ошол эле учурда классиканы да жакшы көрөм, спорт шикти да жакшы көрөм, ыңгайлуу кийүүгө. Анда эмесе сөздү уланталы. Нурзада, сиз айтып берсеңиз. Мен СКВ менен, СКВ дегенде системная красная волчанка дейт. 16-жылы диагноз коюлду мага. Ал убакта мен эми жаңы төрөгөн болчумун. Биринчи симптомдор менде биринчи бул баягы төрөт убагында аялдар анализ тапшырат го. 2-3 ай сайын бир жерде тапшырып турган анализдерим начар чыкты. Бирок врачтар, сен туура эмес тапшырыпсың, балким кийинкисинде жакшы чыгат деп коюшту. Анан 7-айга чейин ойноп эле күлүп жүргөнмүн. Анан ошол 7-айда анализ тапшырганы барсам, срочно больницага жатышың керек деп чуркап, врачтар ызы-чуу болуп поликлиникадагылар. Мени ошо 4-чү перинатальный центрга жөнөтүштү. Ал жерде дагы врачтар аябай ызы-чуу болуп эле, эч ким эч нерсени түшүндүрбөйт, жатасың деп ошол жерден анализдер дагы бир сыйра тапшыртышты, дагы реанимацияга жаткырып коюшту. Мен өзүм кече ойноп жүргөн дордойго барып, чоң мантышница сатып алып жүргөн аял барып, эртеси күнү реанимацияда кыймылдатпай жаткырып коюшту десеңиздер. Ошондо мен ойлоп калдым, бир нерсе болуп атыптыр, бирок эч кандай түшүнүк албетте жок. Эсин аман төрөп чыктым больницадан. Анан врачтар айтты, сен нефрологдун мындай консультациясын алышың керек деди. Консультацияга 1 айдан кийин барсам, сенде, скорее всего, нефрологический эмес, сенде ревматологический деп мени ревматологияга жөнөтүштү. Мен ал убакта ошол национальный кардиологиянын ревматологиясынан көрдүм. Ошол Гулезов Маликовнага биринчи көрүп, ал мага биринчи диагнозду ошол жерден койгон. Бирок ал диагнозду коюш деле аябай эле мындай татаал болду, анткени кан же башка мындай анализдерден табыш аябай кыйын болду, анткени алар баары тынч экен. Бир гана анализ, ошол волчанка бар деген анализ, бул почканын биопсиясы болду. Ал биопсия почканы биз жана жалдагы балдар ооруканасынан тапшырганбыз. Ал анализ Литвага жөнөтүлөт экен, анан ал жактан бизге алып келишет экен. Ушундай кыйынчылык менен диагноз коюлду, бирок мен мага мындай кандай деп атсам, мен мындай бешенем бар экен, мага бат эле диагноз коюлуп калды да. Ошол мен бат эле мындай дарылоону баштап, бирок ошондо деле кыйлага чейин мындай татаал терапияда жүрдүм да, көп дарыларды бир 10 чакты дару иччүмүн башындачы. Эң негизги кыйынчылык мындай болду мен үчүн. Ошол эле мына башында диагноз алган үчүн мен көп симптомдорду билбей калдым. Мага мисалы волчаночная бабочка чыккан жок. Мен көпчүлүк убакта ошол чачым түшүп эле, чарчап, уктап эле мен ойлочумун, бул төрөттөн болду депчи.
көп симптомдор ошол төрөттөн кийинки симптомдор менен аралашып кеткен үчүн мен аны байкабай түшүнбөй эле калдым да. Мен ойлойм, балким анализдерди врачтар байкабай больницага жат дебесе же нефрологко бар дебесе, мен жүрө берип балким мындай татаал бир мындай ситуацияда ден соолугум үчүн татаал бир мындай кандай десем натыйжага келип калышым мүмкүн эле деп ойлойм да. Демек ошол диагноз коюу деле көп убакытты талап кылыптыр э. Азыркы учурда кечиресиздер, ушундай суроо берүүгө туура келип атат. Сиздер экөөңүздөр тең турмуш кургансыздар, туурабы? Демек айтайын дегеним баягы кыргыз коомчулукта жашагандан кийин турмушта болгон аял бир эле учурда аялдык милдетин да аткарыш керек, энелик милдетин да аткарыш керек, колдон келсе иштеп атканда болот. Ал мурун мүмкүн сиздер диагноз коюлганга чейин жашооңуздардын ритми башка болчу, туурабы? Эми диагноз билгенден кийин азыр жашоо башка ритмге түштү. Ошону өзүңүздөр кандай кабыл алдыңыздар? Жана жакынкы тууган чөйрөңүздөр кандай кабыл алып жатат? Канчалык деңгээлде туура түшүнүп жатат? Негизи мага Нурзада айткандай, мен деле диагноз бат коюлду. Негизи көбүнүкү көп жылга чейин коюлбай жүрөт экен да. Меники ошо 2 жылда билинди да. Анан мен ошо меники кожа териден кармаптыр. Ошо кайсы жер эме болсо, ошол жерде жабырлантат экен да, слабый болсо. Бирок Кудай сактасын, да бөйрөгүм, сөөгүм көп ооруган жок да. Меники ошо чарчоо болот. Аябай чарчап жаттым. Бул ооруну кабыл алганда башында кыйын болду. Мындай кантип эле деп мен балчанка деп айтканда биринчи кетип калгам. Балчанка экен депчи. Мен аллергия экен деп ойлогом. Чын айтайын. Ошо түшүнүк жок. Анан качан билип баштаганда Google'дан карадым, сураштырдым. Ошо балчанка менен ооруган айымдардын группасы бар. Ал жерден сураштырдым. Мен уже мындай дагы бир жолу стресс алдым десем болот. Анан түшүнгөн жокмун эмне оор экенин, чын айтайын. Бирок бул оору менен ооруп калган, негизи айтат го, күчтүү адамга сыноо берет депчи. Аны ойлодум да, тиги бул оору менен оорубасам мен балким мурдагыдай эле тытынып иштеп жүрө бермекмин. Мындай өзүмдү аяганды үйрөндүм да. Анан жакындарым, жолдошум туура эле кабыл алды. 3 балам бар дедим го. Балдарым бир аз эметишти, бирок алар деле эми кичинекей да алар. Өзүм жакындарым туура эле кабыл алды. Сен ошо айтсак болбойсуң, эс ал дечү элең, иштечү элең, тытынып, андай болбойт дешип эметишти. Анан өзүмдү ошо аяганды үйрөндүм. Анан азыр ден соолугумду карап калдым. Мурда карачу эмесмин. Мен айтып атам го, иштешим керек, бала багышым керек деген эмелерди мойнума артып алгам да. Азыр кадимкидей мындай бир алым кетип баштаса, слабость болсо, больницага барам, сезем. Даже айымдарга да жардам берем. Мисалы болот да, 4-5 баласы бар, кайын журт менен жашаган, жосо баягы тынбай иштеген. Сен өзүңдү карап койчу, бир көрүнүп койчу деп уже түшүнүп калдым. Анан буга деле ыраазымын. Эми кээ бирөө сыноодон сынып калып, ушинтет го, мен туура эле наоборот врачтын артынан түшүп, айтканын кылып, дегендей кылып, мен азыр жакшы болуп калдым деп ойлойм да, буюрса. Ремиссияга чыга элекмин, бирок баратам ошол жолго. Гормондорум азайды. Арадан 8 жыл өтүптүр. Мен азыр мурунку жашоо кандай экенин деле унутуп калдым десем болот. Анткени 8 жылдан бери мен өзүмдүн темпимде жашайм да. Бүгүн өзүм жакшы сезсем, иштерим бүтөт. Өзүм жакшы сезбесем, бүгүн ушундай болуп калды, мен өзүм начар сезип атам, бутум ооруп атат, тизем ооруп атат деп үйдө калып калам. Анан ал нерсеге мындай өзүмү мындай кандай десем, жаман көрбөйм же мындай өзүм түшүнөм да, өзүмдү кабыл алам. Бүгүн болбой калыптыр. Шаштырбайм. Жакалабайсыз. Ооба, кээде мындай болот. Мурунку жашоодо анда студент болчумун. Окуп да, иштеп да жүргөнмүн, ошондо мындай убакытты сезчү эмесмин. Азыр убакытты кадимкидей сезем да. Азыр мынча убакыт өттү. Мен бүгүн 8 саат уктадым, 8 саат азыраак болуп калды деп мындай бүт өзүңдүн мындай денеңди жакшы сезип каласың да. Анан Айсель айым айткандай, башка бирөөлөрдүн ден соолугунда бир нерсе болсо, аны дагы бат сезесиң да. Врачка барып келчи. Мындай бул жөндөн эмес, бутуң шишип атыптыр же мындай көп нерселерди байкаганда мындай бир өзүнчө бир неме чыгат экен да.
дарылоочу мындай врач болуп калат экенсиң. Билип калат экенсиң уже. Себеби өзүңүздөрдү дыкаттык менен карап каласыздар да. Анан мен ойлогонум баягы красная волчанка бул оору эмес, бул жашоонун образы болуп калат да. Ошол образ болгондон кийин кээде чөйрөгө түшүндүрүү кыйын. Мисалы үчүн ушу невидимая заболеваемость, красная волчанка, адамдар ушу көрүнбөгөн майыптуулугу бар адамдарга карата урматтоо, туура түшүнүү, толеранттуулук менен караса дейм да. Айтайын дегеним, сиздердин деле келиндик дооруңар бар да. Кана мурункудай эле минте калбайсыңбы, анта калбайсыңбы, эмнеге сен келе албайсың, эмнеге сен чарчадың дегендер болушу мүмкүн да. Эми бардык эле аялдардан талап кылат, бирок ошончолук эле деңгээлде сиздерден деле талап кылабы? Ошондо сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоп атасыздарбы? Мисалы мен үчүн бул андай деле кыйын эмес, анткени мен кайын журтум башка шаарда жашайт. Анан биз жолдошум жана балам менен өзүбүз Бишкекте турабыз. Ошого көпчүлүк убакта мындай кызмат керек болгондо баары билишет. Нурзада келбей эле келбесе деле мейли депчи. Ошого мен мындай көп деле мындай басымды сезбеймин да, бирок менин ата-энем жактан бир аз басым бар да. Алар биз сен ушунча мындай окуп кыйын болуп университетте топ-3 жана эң жакшылардын арасында бүткөнсүң, ушундай бизге үмүт бергенсиң, азыр эмне болду деген мындай суроолор болот да. Ошого мен ойлойм, булар дагы эле түшүнө элек. Бул неменичи, кандай десем, бул орунду түшүнө элек, кандай азыркы убакта кандай мен кантип өзүмдүн ден соолугумду кантип кам көрүп жатканымды же мындай кандай өзгөрүлгөнүн алар сезбеди да. Анткени мен кандай десем, көрсөтпөй эле жүргөнмүнбү же көрсөтсөм деле алар түшүнбөдү, ушундай иши кылса дагы эле бар да. Сен ушул убакка чейин ушундай кылып калышың керек эле. Мен үчүн бул мындай кандай десем, көп деле мени мындай неме кылбаса деле, бирок кээде ойлойсуң да, билип туруп деле ушинтип айта бересиңерби деген мындай ой келип кетет да. Мен болсо жаңы эле ооруп калдым да. Анан кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт. Бирок эмесин билишет экен булар. Балчанка күн болбойт. Мурдагыдай чак түштө эле келе кал, бүтүрө кал деген киши жок азыр. Сага күн болбойт да. Анан нагрузка болбойт экенин орточо түшүнүп атышат. Эми келиндик кызматка чакырышат дегендей, бирок өзүбүз жакта эле өткөрүп калабыз. Мисалы жакында эле кайнатам машина өткөрдүк, анан ал жерде үйдө отура албадым. Бирок ошондой нагрузка болгондо кээде туура келип калат. Балдарың больницага көрсөтүп каласың, өзүң жумушуң менен чыгып каласың. Нагрузка болбойт экен мага чын эле. Мен азыр сезип атам да. Анан жана сиз ритм алмашат дедиңиз го, ошол алмашты менде чын эле. Мен мурда чарчачу эмесмин. Жүгүрүп эле жүрчүмүн, анан элдин баары айта берчү, энергияң көп депчи. Азыр чын эле бир сыгырак күнгө чыксам же күндөгүдөн көбүрөөк оокат кылсам, керек болсо кичине ойлонуп койсом, нерв болуп, кадимкидей эле чарчап жатып калам. Ооба, алым жок. Ошону түшүндүрө албай атам да көп кишиге. Чын эле алым жок, мурдагыдай эмесмин. Мындай өзүмө доказать этим келет. Жок, бул баары ойдон зависит этет. Мен азыр монтем дейм. Бирок ал күнү вообще сөөгү оорутат, Нурзада. Билет го, сөөгүм ооруп чыгат да, чын эле. Сол бут жагым аябай ооруп, түнү менен элдер уктап атса, мен бутумду жалап ушундай болот да. Анан өзүмдү аяп калдым чын эле, бирок барбачу жерге барбай коем. Ачык эле айтам, мага болбойт күн, мага нагрузка болбойт. Анан мен мурда жүрөгүмө жакын ала берчүмүн любой нерсеничи. Азыр мындай игнор кылганга үйрөндүм да. Капа болбойм. Значит, Кудайым ушундай жазган. Значит, тагдыр, судьба болду. А так мен деле жашоомдо ооруп аткан учурда мамам өтүп кетти мындай. Значит, Кудайым жакшы адам, тез алып кетти деп мындай кабыл алганды үйрөндүм да бир нерсени. Мурда болбой калса тызылдап, керек болсо эл айчумун да. Мисалы мен школда иштедим да, отчетторду убагында тапшыра албасам, элге көрсөтпөсөм деле аябай жаман болчумун. Тим эле өзүмдү жеп, эмнеге калып калдым, эмнеге минттим деп азыр антпай калдым. Значит, болбой калды, ушундай болуш керек болчу дегендей үйрөндүм. Ошол өзүмдү аяп, өзүмдү сүйүп эми үйрөнүп атам.
Демек өзүңүзгө болгон кандайдыр бир аяоо сезимиңиз пайда болду. Негизи эле ойлойм, кыргыз аялдарына ушул аяоо сезими жетишпей турат. Себеби бизде дайыма узун туурабыздан жатып, эң башкысы максаттын аягына жетсек деп өзүбүздү сабап, бирок максатка жетебиз. Ал жагынан кыргыз аялдары алдына ат салдырбайт, бирок ошол эле учурда аяоо сезими, түшүнүк сезими кыргыз аялдарына керек деп ойлойм. Ооба, чын эле мен да мисалы үчүн майыптыгым бар да. Басуу жагынан, анан мен эч качан бир нерсени үйрөндүм, өзүмө суроо талап койбойм. Мен бул нерсени, бир нерсени бат кылып атамбы, бат аткарып атамбы, канча убакыт талап кылды деген такыр суроо койбойм. Себеби антип баштасаң, албетте бирөө батыраак кылат, бирөө жайыраак кылат. Анткенде сен жетишпей аткандай же анчалык деңгээлде бат кыймылдабай аткан адамдай көрүнөсүң да. Ошон үчүн качанкы бир убакта ушундай бир өзүмө талап койбойм деп үйрөнгөм. Бирок ушул ритмге көнгөм. Анан кээде учурлар болуп калат. Шартка байланыштуу, ден соолукка байланыштуу. Мен ушул басканымда жайлап калат да кичине. Анан как будто жашоом жайлап калганча эле мен шаша берем да. Мен мурун жакшы эле басып жүрбөдүм беле, анан эмнеге жайлап калды, анан мурунку деңгээлге батыраак келсе экен деп. Ошондо ушул деңгээл түшпөсө деген аракет да. Ошол эле учурда өзүңдү шаштырбаганга кээде жашоо үйрөтөт экен. Эгерде сизге мындай мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу айымдар, аялдарга кеңеш берүү, ден соолук жагынан кандай кеңеш берет элеңиз? Нурзада айым айттырсыз, мен ойлонуп турайынчы. Менин оюмча, бизде сиз айткан эле, сиз айткандай, көпчүлүк убакта өзүбүздү таштап салабыз дагы, башка бирөөгө кызмат кылганды ойлойбуз да. Кайын журт, жолдошуң, ата энең, туугандарың, бирок өзүңдү унутуп каласың. Ошого мен айтат элем, айымдар биринчи мындай учурда биринчи өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргүлө, анткени ооруганда көпчүлүк убакта эч кимге керек болбой каласыңар. Ден соолугуңардын мындай кандайдыр бир азабын өзүңөр тартасыңар да. Ошого диагноз коюлушка деле пациенттин мындай салымы деле болот да, анткени ал бир убакыт чуркабай же диагноз коюлбай калса, жөн эле оорутат экенмин деп койсо, анда ошо боюнча калып кетет. Желательно ошону аягына жеткирип, диагнозду алып, дарылоону дагы көпчүлүк убакта аялдар бир күн ичпей, же болбосо таштап салып, же болбосо мындай биздин гормондор мындай биздин келбетке аябай мындай начар бир таасир этет да, анткени шишисиң, чач өсөт, мындай аябай коркунучтуу бир адам болуп каласың да, чоң доза гормон ичкендечи особенно. Ошого мен айтат элем, өзүңөрдү жакшы карап, ден соолугуңарга кам көрүп, ошенткенде анан кийин биз кандай десем, жакшы ден соолукта болобуз, анан бактылуу болобуз деп ойлоймун. Ойлоруна кошулам, негизинен бир аз толуктап коеюн. Адам ошо аял киши өзүн сүйгөндү үйрөнүш керек да. Эми өзүң кандай болсоң ошондой кабыл алыш керек. Көзүм кичинекей же мурдум чоң дебей эле, кандай Кудай жаратты ошондой сүйгөндү үйрөнүш керек биринчиден. Экинчиден бирөөгө кызмат кылып эмес, чын эле биринчи бир нерсе болуп атканда ойлонуш керек экен да. Бул мага кандай пайда алып келет? Менин нервим кетпейби? Ден соолугум кетпейби депчи. Ушунча эле кээ бирөө туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Аялдарды бузуп атат, тигүү деп. Жок, кеп анда эмес. Өзүңдү жоготуп алсаң, уже канча аракет кылсаң деле айланадагы адамдарга деле негативный адам көрүнөт экенсиң да. Нервсиң да. Нерв болуп атасың, кээде калчылдап кетесиң ошондончу, жетише албай. Ошон үчүн өзүңдү сүйүп, өзүң каалаган нерсени кылып, мисалы мен деле келинмин, бирок ошого карабастан кээде TikTok тартам. Видео сотканын колуман түшпөйт, чын айтайын. Видео сүрөттөргө түшкөндү жакшы көрөм. Ошол өзүңө жаккан нерсени кыла бериш керек экен. Анан кайын журтка деле кызмат кылыш керек ого. Күйөөгө тийгенден анын да милдети бар, сага аял кишинин да эркек күйөөгө милдети бар, бирок ошондо деле мындай өзүң жакшы көргөн нерсени таштап салбаш керек экен да. Мен күйөөгө тийдим да деп болду өзүңө чеп койбош керек.
акырындан убагы менен орду менен кыла берсе болот деп ойлойм да. Мисалы ошону деле башында кабыл албаса кайын журт кабыл алат кийин. Анан мен эл менен аралашканды жакшы көрөм. Мисалы кээ бир айымдар бар, турмушка чыккандан кийин эч кимге кошулбай калат. Жок, мурдагы курбу кыздарыңа, классташ кыздарыңа, мурдагы чөйрөңө кошулуп турган деле туура. Ошолор менен кээде жолугуп, кадимкидей орусча айтканда стрессин немайт этип, мындай кандай десем, мындай өзүңдү да унутпашың керек экен да. Мисалы жолдошуң эс алып келет, достору менен жумушка каалаганда кетип калат, аял киши деле ошол нерсени кылыш керек. Анан кечке эле балдарды карап, анан оокат кылып эле, анан мен акча табышым керек, минтишим керек деп бергенде, мен ал башыман өттү да. Мындай күйүп кетет экенсиң да. Өзүңдү өзүң таппай калат экенсиң, кээде отуруп суроо берет экенсиң, мен эмнеге жашап атам депчи. Анан эме бул диагноз айтып атам го, мага мисалы кээ бирөө ыйлап деп ушинтиши мүмкүн, мен туура эле кабыл алдым. Кудайым мага сигнал, белги берди да. Асель токто, шашпа эч жака. Бул өмүр кыска, бир жолу берилет. Өзүңдү сүй. Сен ооруп калсаң, жатып калсаң, мисалы ким карайт? Кечирип койгула, күйөө карабайт. Карашы мүмкүн какое-то время, бирок ал да чарчайт. Кечке эле оорукчан аялды карай берип. Тем более биздин кыргыздын менталитетинде туура келбей калат бул нерсе негизичи. Ооруганга болбойт да. Анан балдарың деле чарчайт, кечке эле ооруган, кабагы ачылбаган энесин көрө берипчи. Мен акыркы 2 жыл ушинтип эле калгам да. Бирөө телефон чалса ала албайм, көрсөм мен ошондо стресс болуп жүрүп турмун да. Көрөм, сүйлөшкүм келбейт, ошого энергиям жок. Анан жолдошум айтат, мурда досторубузга жолугалы тигүү десе, аябай сүйүнчүмүн. Ибрайым барбай эле болчу деп калгам да. Уже элге кошула албайм, энергиям жок. Көрсө аялда энергия болуш керек экен. Анын үчүн ал кыз кезинде, турмушка чыга элек кезинде эмнелерге кызыгып жүрсө, хоббиси болсо, ошолорду тыштабаш керек экен да. Мен ошол нерсени түшүндүм. Азыр убактым чын эле сезем, жана Нурзада айым айтып өттү го тиги. Мынча саат уктадым, мен мол пайдалуу тамактарды жедим, мен балдарыма көңүл бурдум деп азыр көңүлүм ток. Башында эми любой адам стресс болушу мүмкүн. Элестетиңиз, бир эмес 2 ооруп менен ооруп, анан жумуштан чыгып калып атат, өзү сүйгөн жумушунда 10 жыл иштеп атып эле, бир какой-то момент все уже чыктың. Иштей албайсың, ден соолугуң жок. Анан туруп эле чуркап басып жүрүп эле 3 ай больницада жатып каласың. Бул аябай стресс болду мага. Ортодо маам каза болуп калып атат. Анан көрсөм мен жакын адамдарыма деле көңүл бурбай калыптырмын. Өзүмдүн жакын адамдарымачы, ата-энеме, бир туугандарыма айтып атпайм, телефон чалса албайм да. Жолукканга убактым жок. Анан азыр Кудайга шүгүр, жакындарыма жолугуп атам, сүйлөшүп атам, мындай бир гармонияга келатам да, Кудай буйрса. Анан Аллахка рахмат, ушул жашымда эртеги көзүмдү ачкандачы. Болбосо мен мисалы ооруганымды сезбесем, же бир диагноз коюлбаса дагы эле чуркап жүрө бермекмин. Анткени ооруп атканыңды сезбей калат экенсиң да, баягы адам колу ошогондочу. Мен айтып атам го, даже врач диагноз коюп, маңдайыма кагаздарды койсо да мойнума албайм да. Жок, мен температуралым, жок, мен оорубайм депчи. Анан ошондой болуп калат экенсиң. Анан аябай чыгып, айымдар өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү карагыла, өзүңөргө убакыт бөлгүлө демекмин. Жолунуп жүрүп эле убакыт өткөрүп. Балдарга дагы көңүлү ачык, маанайы жакшы аял керек. Эркек кишиге деле. Кечке эле мээсин жеп, кабан бүркөп, мен ошончумун да. Мен деле иштеп атпайм сен менен тигүү деп огуш бетер көңүлүн калтырасың да. Булчу аял гармонияда болсо, үй бүлөсү да бактылуу болот. Мен сиз менен макулмун, ошол эле учурда гармонияны табыш. Кайра эле аялга тийишиге гармонияны табыш, өзүң мындай тынч абалда алып жүрүү, кээ бир нерселерди жок деп коюу, ага деле биз үйрөнүшүбүз керек, Туура кээде биз жок дей албай эле, ага деле макул, буга деле макул, аягында чарчаган ким? Ресурстар түгөнгөндө, чын эле сиз айткандай, сүйлөшөм дейсиң, бирок сүйлөшкөнгө алым жок. Ошол стресс абал. Башка бирөөгө айтайын десең, бул тиги наалый берет, анан сүйлөшкүсү келбей, анан деген сыяктуу туура эмес ойлор кетиши мүмкүн. Нурзада? Мен да кошумчалап кетейин дегеним, Асель айым экөөбүз биз Стоп Волчанка Кыргызстан деген тайпадан таанышканбыз. Ал тайпаны Малика жана мен 2019-жылы ачканбыз. Биринчи алгач Бишкекте жолугушуу болуп, Москвадан, Кыргызстандын ар түрдүү шаарларынан аялдар келип, мындай чоң бир кандай десем, өзүбүзчө семинар өткөрүп, психолог чакырып, биринчи ушундай баштаганбыз. Азыр ал тайпада бир 100га жакын айым болсо керек. Алар бири-бирин ушундай моралдык колдоо, бири-бирине ушундай бир жерим ооруду дегенде биз мындай кылганбыз деп өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп,
ушундай врачка бардым, ушул врач жакшы экен, ушул нерсени ичтим деп мындай 24 саат ичинде мындай колдоо көрсөтүп турабыз да. Сиз өтө жакшы сөздөрдү айттыңыз. Өзгөчө сиз айтып атпайсызбы? Биринчи сиз да айттыңыз, сезгендериңиз чарчаңкы болуу. Эгерде азыр барып айтчы үйүңө мен чарчап атам десе, эмне мен деле жүрбөймүнбү чарчап? Мен деле бирок кылып атпаймынбы оокатты, ишти кылып атпаймынбы деген сыяктуу беттен алмайлар бар да. Чарчадым дегенди айтыш бул өтө оңой эмес, айымдарга. Эгерде сен турмушта болсоң, анда сен балаңды бак, мышыгың болсо ага тамак бер, итиң болсо аны менен көчөгө чык, тууганың болсо анын көңүлүн ал. Аялдарга качан көңүл, өзүбүзгө качан көңүл жетет? Жок, ошону эме экен да. Биз эч кимди деле күнөөлөбөйм. Азыр ошол подкастты көрүп баары таарынып калышы мүмкүн. Аял кишиге ошону башынан сиңирип коет экен да бала кездечи. Сен күйгө тигенде, мисалы, бир нерсени туура эмес кылып атсаң, өзүң апаң делечи, ай жакшыраак кыл, күйгө тийсең монтип каласың. Уже мээңе сиңип калат да, анан мектепте мен чарчадым деп айтып баштагам десем, кыргызда бир сөз бар экен, чарчадым деп айтпа, жумушуң жок каласың. Кудай буйруганы, чарчадым деп эч убакта айтпа деп, мейли айтпаш керек турбайбы депчи. Негизи мен аз чарчасам жатып алам. Потому что билем, азыр кылган ишим да окшошпойт. Кабагым бүркөлүп анын аркасынан жолдошум менен урушам, балдарды уруп жибериш мүмкүн, чаап. Ошон үчүн мен чарчап атам. Мага убакыт бергиле. Бир 2-3 саат өзүмө келип алайын деп эле айтам. Ошону бирок азыр кайненем менен турам, түшүнүп калды да. Келиниме болбойт, күнгө болбойт деп мындай түшүнүп келатышат азыр. Мен бул жерде айтып кетейин, Асель айым экөөбүз кошунабыз. Ошол Асель айымды туура түшүнүп колдоого алып аткан кайненесине чоң рахмат. Себеби бул жерде өзгөчө кыз келиндерге жакын тууганы эми ушундай экен, жолдошуң, анан ким менен турасың? Сага үй бүлө ошол да. Анан үй бүлө тарабынан аялга туура түшүнүк бул өтө маанилүү. Өзгөчө баягы өтө кыйын оору болбосо дагы ошону туура деңгээлде кармап туруш бул биринчиден мамиледен көз каранды, ошол убагында эс алуу мүмкүнчүлүгү берүү. Эми уктап дегенди айтпай эле коеюн. Уйкуну ким коюптур, Уйку деген ал башка болуш керек. Бирок жок дегенде эс алуу мүмкүнчүлүгү бул өтө маанилүү. Мен мүмкүн Нурзада сиз да кошуп кетесиздер. Сиз жана жакшы кеп баштап келдиңиз, 24 бою айымдарга колдоо көрсөтүү. Ушул жерде суроо берейин дедим эле. Мен көп деле системная красная волчанка менен ооруган мырзаларды көргөн жокмун, бирок ошол эле учурда айымдарды көрүп жатам да. Негедир эмне үчүн айымдар көбүрөөк кабылат ушул диагноз? Мен ойлойм, бул суроого эч бир ревматолог деле азыр жооп бере албайт. Анткени бирок статистика боюнча 10 кишинин ичинде 9 айым ооруйт да. Эркектер деле ооруйт, бирок алар азыраак ооруйт. Ошол эле убакта алардын оорусу андан да күч болот, аябай күчтүү болот. Мындай симптомдоручу. Эркектер аз болот. Мен 1-2 жолу жолугушкам, анткени мен 2016 жылдан бери соцсеттердин бүт баарын аңтарып чыккамын да. Кайсыл жерде тайпа бар, кайсыл жерде мындай коом бар, мен ошолорго кошулайын деп. Акыры эч жерден таппай биз өзүбүз кыздар менен мындай уюшуп Фейсбукта дагы, Инстаграмда дагы, WhatsAppта дагы мындай өзүбүзгө группа уюштуруп, ошол жерге маалымат чыгарчу, адамдарга мындай маалымат таратчу мындай площадка курганбыз да. Мисалы, Фейсбукту мурун аябай мындай активдүү колдончу элек, мындай волчанка тууралуу делечи мындай айтканга. Азыр азыраак колдонуп калдым, анткени мен башка нерселер менен деле алек болуп калдым. Анан кээ бир кыздар мен алып барайын дегенде, бирок алар деле 1-2 ай алып барып эле кийин чарчап калып атышат да. Ошого ал группа турат, бирок ал группага кошулгандарды биз автоматтык түрдө кийин мисалы өзүбүздүн жана WhatsApp'тагы группабызга кошуп алышыбыз мүмкүн. Мисалы сиздер ошо СКВ волчанка менен оорусаңыздар же жаныңыздагылар ооруса, ошол группаларга кошул, ошол жерде кол тото аласың деп
бизге кошулуп биз менен мындай сүйлөшүп баарлашып, ал жерде биз бир гана оору жөнүндө эмес, ар түрдүү темалар жөнүндө деле сүйлөшөбүз да. Диета. Бул жерден кечиресиз, кошумчалап кетсем болобу? Башында ошо кожевен диспансерден Балтабаев кожная красная волчанка деп диагноз койгон, то есть кожа эле депчи. Анан бирок мен системный экенин билген эмесмин. Системный красная волчанка экенин ушул группа аркылуу билдим. Аны кантип билдиңиз десеңиз, мен ошо TikTok тартам дедим го. TikTokко красный волчанка жөнүндө, ооруп калган жөнүндө бир кыскача видео киргизип койгом. Анан бир Наргиза деген кыз жазды, мугалим экен балыкчыда. Сиз деген ушу канча болду ары ичкениңизге деп личкама жазып калды да. Анан ушундай болду, бетим кетти, бирок колум кетпей атат десем, эже жаман көрбөсөңүз бир тайпа бар, жакшы аябай сонун кеңештерди берет, ошол жака кошулуңуз. Ал жакта күчтүү врачтардын да ошол жака жиберишет, номерлерин берет деп калды. Ошол жерге кошулуп, анан мен Гүлазык Маликовнаны таптым да. Анан ошондо анализдерин баарын карап отуруп, ай сеники системная красная волчанка экен деп больницага жаткырып, анан ошондон резко мындай. Резко эмес, эми жакшы болуп кеттим да тез эле. Анан жана сиз да айта кеттиңиз го, апаңызга рахмат деп, кайненеңизге ооба. Мен да кайненеме рахмат айткым келет. Себеби мен айтып атам го, стресс, депрессия, аны муну көп болуп кетти мендечи. Анан мисалы үйдөн чыкпай отура берсем, түшүнгөн киши жок болсо, аябай чогуп кетсем керек эле. Ал киши мисалы бүгүн деле ушундай подкаст болот экен, тартылып келейин десем, эме деди да. Сиздин чакырганыңызды билген жокмун мен, чын элечи. Нурзада чакырган боюнча келип кирип келсем, сиз отурасыз. Анан барып кел. Барып кел. Сага жага турган ишпи, кылып кел деп, анан курбуларыма жолугам, туугандарыма жолугам десем, макул, баланы алып калайын деп, балам азыр кичинекей да меники, 2-ге эми чыгат. Алып калып ушинтет да. Ошо 2 саат эс алганда эле мага кадимкидей мындай жыргап калам да, чыгып эс алып мындайчы. Анан үйдөн чыкпай балким отура берсем, чачым таралбай, баягы ойлоно берип, мындай жалгыз калсаң ойлоно бересиң го, жаман да үйдө отура берсең. Ошо жарыкка чыкканыма мындай апам жакшы эле салмын кошот. Анан чарчадым десем, мейли жата бер, эс алганда кыласың деп, ушундай жактары бар. Мен да кыскача айтып кетейин, ошо башынан эле айтышым керек болчу. Системная красная волчанка дегенде ал дененин бардык органдарын, кандай десем, органдарына зыян келтирчү бир оору экен да. Жабыртуучу. Ал бир гана мисалы муундар же сөөктөр эмес, жүрөктү, бөйрөктү, нервтерди, ушундай ар түрдүү органдарды да жабыртатат экен да. Бирок мен ойлойм, башында ошол жакшы дарылоо кылса, ал башка органдарга тийбей калышы мүмкүн экен. Мисалы меники башынан эле бөйрөктөн башталган. Бөйрөктөн башталганда жалдагы бала ооруканасында врачтар сен эртең эле гемодиализге барасың дегенде, мен жок, мен эч качан гемодиализге барбайм, мен өлү дарыланам деп, ошо бир күн дагы дарымды таштабай 6 жыл бою мисалы гормон ичтим, преднизолон ичтим. Бир дагы мындай унутуп калган күнүм болбоду да, анткени мен дайыма бөйрөгүм өзүмдүкү болот. Мен бөйрөгүмдү тазалатып же бөйрөк издеп жүрбөйм деп өзүмө мындай максат коюп, мен ушундай дарыланам деп. Анан ал врачка дагы өч болуп калганмын да, сен диализге барасың деген. Мени билбей туруп, кантип мени диализге жөнөтөсүз деп туруп, ага дагы өч болуп калган. Жок деп дарыларым аябай мынтип ичкенмин. Анан врачтарга дагы барып суроолорумду берип, мындай кылсам кандай болот, мынаны ичсем болобу, болбойбу депчи. Мындай башкача бир өзүнчө күрөшүү болду да, бул дарылануу делечи. Жөн эле мынтип дары ичип коймой эмес, жеткирем, результатка жеткирем депчи. Көпкө чейин ремиссия болбой жүрдүм. Кээде мындай башталгандан кийин эле кайра острый фаза башталып кетет. Острый фаза деген меники көпчүлүк убакта мындай чарчап калуу да. Чарчап алым куруп, мындай кандай десем, түшкө барганда мен уже уйкум келет да. Анан көпчүлүк киши түшүнбөйт да. Жана эле уктабадыңбы? Жана эле турдуң го, 9да турдуң го, кайра эле 12де уже уйкум келди. Ошондой болуп бир убакыт кадимкидей 12де мен уктаганы кетет элем. Ошол условия бар болгонуна да, кандай десем, көпчүлүк аялдарда андай условия жок. Мага мындай, кандай десем, повезло да в этом плане. Мен барып уктап, анан мага эч ким эч нерсе дечү эмес да. Ошентип бир убак ошондой эле жашоо болуп кеткен, мындай уктамай,
турмай, тамак жемей, кайра уктамай. Бирок мен ойлойм, ошол убакыттагы бир оорунун күчтүү организмге мындай тиешеси бар мындай убакыт болгон экен дейм да. Ошол убакыт өткөндөн кийин мен кайра өзүмө келип калдым да кийинчи. Ошондой шарт болгонуна да жакшы, себеби мындай сырттан караганда жөн эле Нурзада уктап атат, турду, кайра жатты, уктап атат. Бул кандай неме? Ошо жөнүндө айта кетейин мен дагы. Менде ошо жатканга возможность болгон жок да. Потому что апам кайненем жат дегенде мен балам кичинекей да. Гиперактивный, тентек жата алган жокмун. Күндүз иш кылып уктамай жок. Качан бала уктаганда уктап алайын десем, ал кезде мен уйкум келбей калат да. Анан бирок бир чети эметтим. Ушу балам төрөлүп калганда эле жакшы болуптур, алаксыдым да. Балким мен жөн эле эч ким жок эле жата берсем, балким аябай катуу стресс болмокмун. Меники мындай поражение, мисалы Нурзада айтып атпайбы, почки деп, меники кожа да. Балким мындай сезбей эле жата бермекмин, айыгамда тийгибу деп анан мен деле аракет кылып атам, бирок мен ойлоп атам өзүм сезимимде ремиссияга келе атам да. Потому что медролун 2-3 ай ичкенде эле резко азайтып берди. Ошо азыркы учурдан пайдаланып, ошо Гүлазык Маликовнага, Молдошова Эльвира деген эжекелерибиз бар. Ошол күчтүү врачтарга рахмат айткым келип атат. Мындай прям алар Нурзада айым айткандай дарын эле жазып койбойт да, башка ооруда ушундай го. Могу дарын ич, операция мындай эмес, жашоо меңди да жазып беришет да выпискага. Например, могул тамак сага болбойт, нерв болгон болбойт, нагрузка болбойт, күнгө чыкпа деп бүт жазып берет. Анан баягы адамбыз да. Чарчап эметип баштаганда кээде дарын унутуп калам мен, чын эле айтайын, кээде ичпей калам. Ошону көрө калып кайра эметем да. Бирок ошого чыгып рахмат врачтарга дагы. Мындай сиздерди угушум менен системная красная волчанка адамдарды өзүнүн жашоосуна олуттуу мамиле кылышты талап кылат экен. Андай эмесе, урматтуу айымдар, бул өтө кызыктуу маек болду, себеби бул красная волчанка жөнүндө коомчулуктун анчалык деңгээлде маалыматы жок. Мен ойлойм, ушул подкастта айтылган сөздөр биздин коомчулукта ар кандай майыптыгы бар адамдарга инклюзивдүү коомду түзүүгө салымын кошот. Сиздердин келип катышып бергениңиздерге зор ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат чакырууңуздарга. Ишиңиздерге ийгилик.